Бүгүнкү күндө мусулмандар жалпы эле адам баласы өзгөчөлүгү бул бири-бирибизге көп тез эле жолугуп турабыз. Ошо жолугуунун адептери боюнча бир канча адептерди айтып өтүп кетели. Бул адептер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерине ылайыктуу хадисте айтылган адептерден. Адептүү десе адамдар ар кандай түшүнөт. Адептүү ким десең, бирөөлөр айтат, ушу колун көкүрөгүнө коюп алып, жылуу салам берсе, аябай адептүү бала экен ушу дейт го. Ал эле адеп эмес. Адеп дегени ар бир жердин өзүнүн ошол жерде кандай өзүңдү алып жүрүшүң керек болсо, ошондой болуу. Мисалы, жолугушканда биз кандай кылышыбыз керек? Жолугушуу жана кол алышуу, учурашуудагы бир канча адептер. Биринчиси, жолугушууга чакырган адамга эч бир себепсиз барбай койбоо. Бирөө сизди мындай бир адам катары эсептеп, кээ бир жолугайлы деп бир жерге чакырган болсо, барбай койбош керек ошол жакачы. Убада берип бир жерге барам дегенден кийин барыш керек болот. Бир жолу пайгамбарыбыз пайгамбарчылык берилгенге чейин бир адам менен соода кылды эле. Жанагы адамга саткан нерсесине акчасы жетпей калып, азыр туруп туруңуз эле, мен алып келип калайын деп кетти үйүнөчү. Ошонтип үйүнө барып унутуп калыптыр. 3 күндөн кийин эстептир да. 3 күндөн кийин келсе, пайгамбарыбыз жанагы жерде күтүп аткан экен да. Анан пайгамбарыбыз айтты, сен мага аябай кыйын кылып койдуң депчи. Эмне үчүн? Биз го кээде айтып унутуп калышыбыз мүмкүн, бирок биз убада бербеген адамдардын арасында унутпагандар бар да, ушундай бекем кишилер бар. Убадама каршы чыкпайын деп айтылган жерге өз убактысында мөөнөтүндө бара тургандар бар да. Азыр биз айтылган жерге кечигип барарыбызга өзүбүз да көнүп калганбыз да. Бирөөнү саат 10го чакырыш керек болсо 9га деп айтат да. Билет да баары бир саат кечигип келет экенинчи. Орточо эмелер ушундай болуп калды, азыр эсепке ала турганчы. Ошол үчүн жолугушууга чакырган адамга эч бир себепсиз барбай койбош керек, ал жерге барыш керек. Биз көңүлүбүз бош да. Эми капа болбосун деп айтып кое беребиз. Ошо бир мешитке барасызбы, даватчылар келди эле десе, майли барам деп барбай эле кое беребиз да. Тиги адамдар да ошого жараша күтсүн да. Алар айылдын баарын чакырып алдык деп, азыр биз баарын сыйлайбыз деп көп тамак кылып алып, анан эч ким барбай койсо дагы кыйын болот. Ошол үчүн убада кылынган жерге барыш керек. Анан кийинкиси, Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн, Алла Тааланын ыраазылыгын көздөп жолугууга барыш керек. Мусулман бир тууганыңызга пайгамбарыбыз бир хадисте айтат, бир адам мурдакы коомдордон бирөө өзүнүн бир тууганын, башка айылдагы бир тууганын зыярат кылганга жөнөгөндө, Аллах Таала бир периштени жолуга дайындап коет. Жанагы периште адам кейпинде жолугуп, кайда баратасың? Тиги айылдагы тууганыма баратам. Эмне бир ала турган аласаң барбы? Же ага берген бир тапшырмаң барбы? Ошону көзөмөлдөгөнү кетип атасыңбы? Жок, мен аны болгону Алла үчүн жакшы көрөм, ошону бир зыярат кылып коеюн дедим эле. Башка максатың жокпу? Деди, жок. Анда жанагы периште айтат, Аллах Таала сен аны жакшы көргөндөй, Алла сени дагы жакшы көрүп калды. Тыбыта ва таба мамшак. Сен өзүң таза киши болдуң, бара турган багытың дагы жакшы болду. Ва табавата минал жаннати гурафан, бейиштен бир кансарай алдың деп сүйүнчүсүн айткан экен ошол. Ушул хадистен бизге билинет, демек башка бир адамдарды зыярат кылуу, башка бирөөлөргө барып жолугуу, мусулман бир туугандарга бул биздин өз ара мамилебизди оңдойт. Ошол хадисте жана периштенин кабары ушундай болгон: мен Аллахтын сага жиберилген элчисимин, Аллах Таала сен аны жакшы көргөндөй, сени дагы жакшы көрүп калды деп. Бир бар, сиз жакшы көрөсүз Алланы. Эми Аллах да сизди жакшы көргөн болсо, мына ошондо толук болот экен да мухаббат. Андан кийинкиси болсо, уруксат суроо адептерине амал кылуу. Барып жолукканда же үйүнө жеткенде уруксат суроо адептери, эшикти тыкылдатып, анан кийин ким десе, ассаламу алейкум, мен паланча деп атын айтыш керек да. Мен десе болбойт да. Мен деген мына жерде отурган баарыбыз менбиз да. Бул каяктан билет сиздин ким экениңизди? А сен сыртта дарбазанын алдында өзүң жалгызсың да. Тиги адамдын оюнда көп адам бар да. Ошол үчүн мен дебей уруксат суроонун адебин айтып туруп, аткарып туруп андан кийин. Анан жылмайган абалда жолугуш керек экен. Жылмайып коюуда эч кандай кыйынчылык жокко, бирок көпчүлүк адамдар ушуга сараң болуп алган да. Жылмайып учурашсаң, тиги адам да сага жылмайып, жакшы маанай менен да. Кабагын бүркөп,
жолуксаңыз жото бул неге келди экен, урушабы же бир нерсе кылабы деп коркуп кетпесин да деги адамдарчы. Ошол үчүн жылмайып барып учурашып, ушу жылмаюу дагы садака. Андан кийинкиси алгач салам айтыш керек. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух деп салам берип, анан жолугат экенбиз. Себеби мусулманга жолуккандагы акылардын бирisi ага жолукканда салам берет дейт пайгамбарыбыз. Анан кол алышып көрүшүү. Кол алышып көрүшүш керек. Жакшылап. Кол алышканда эки кол менен тиги адамда эки жакшылап кол алышып көрүшсөк, бул адеп. Мына ошол кол алышып көрүшүүдө дагы ынтымак пайда боло турган өзгөчө таасирлер бар да. Кээ бирлер болсо ушу кол алышууда чектен ашып берет да. Колун кармап алып кысат да. Аябай. Колду кыспаш керек да. Ушу колду кыскандарга мен дайым айтам да, бирөөнүн колун кыскыча андан көрү башка иш кылыңыз депчи. Ыза да, колуңду оорутат, кысат, катуу кысып, анын не кереги бар антип учурашкандынчы? Жөн эле колуңузду жумшак кол. Акырын учурашуу пайгамбарыбыздын сүннөтү. Бирок учурашуу саламдан кийин болуш керек. Салам берип, анан учурашсак, ошондо саламды толуктоочу амал сүннөт болот булчу. Анан кол экөө бири-биринин колуну ошо сиздин эки колуңуздун ортосунда ошо кол болуп туруп ошентип учурашылат да. Мына билектен, чыканактан кармабай да. Ошо кол деле эки кол. Ушул учурашуунун адеби. Анан салам айтканда эки кол менен учурашуу дагы жанагыдай сүннөт. Эми бир кол менен учурашып койсо болот. Бир колуңуз бош эмес болсо, бир кол менен учурашса болот, бирок эки кол менен учурашуу дагы сүннөт болуп эсептелет. Анан сапардан келгенден кийин кучак жайып көрүшүү. Сапардан келип алыс жактан көптөн бери көрөлөктөр менен кучакташып, муанака деп коет, арабча кучакташып көрүшүп койсо дагы да жакшы болот да. Анан бир аз убакыт көпкө чейин көрбөй жүргөн адамдарга күндө эле кучакташа берсең анда кадыры жоголуп кетет. Ошого алыс сапардан келген мусулман бир туугандарга ошентип сахабалардын адаты бар эле ушундай. Анан жолуккан убакта салам айтканда кол кармашса эмне болот дейт. Кол кармашса хадис бар, ошол экөөсү качанга колун кармашып турса, ошончо күнөөлөрү кечирилип, периште буларга истигфар дуасын кылып турат. Алла ошо экөөсүн кечиргин деп кечирим болот да. Анан кийин жолугушууда чектен ашпаш керек. Башкача айтканда өтө көп маанисиз жолугушуудан сактаныш керек. Себеби мындай кылууда арада мухаббат, бири-бирибизге болгон сый урмат кетип калат да. Жолуга берсең, анда эме сый урматыбыз кетип калат да бири-бирибизге. Хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Зур гиббан таздат хуббан." Кез-кезде зиярат кылсаң, мухаббатың ашып турат дейт. Күндө бара берсең кадырың да түшөт. Анан дагы келиптир деген сөз болот. Анан досум үйдө дагы иштер барбы деп айтып коюшу мүмкүн досуңуз болсо. Үйүңдө бир иштериң болсо бүтүрүп атасың деп коюшу, хикмат кылышы мүмкүн. Ар кандай. Ошол үчүн кээде эле барып турган жакшы. Такыр эле учурашпай койгон болсок дагы болбойт да. Биз азыр зиярат жок да. Туугандарга дагы эми кез-кезде бир карыз керек болуп калса барып издеп барышың мүмкүн. Мындай зиярат жок. Мындай барсаң таң калат да. Неге келдиң депчи. Бу жерне эме учурашканы келдим десең таң калат да. Жок токто. Бир нерсе бар, неге келдиң дейт да. Жок, мындай жөн эле келдим десең карыз керекпи дейт. Жок. Кетип калсаң бир күн ойлонот да, аркаңдан барып чыгат да. Ошондо келип бир нерсе айта албай кеттиң окшойт. Не керек эле дейт да. Жок, бизге эч нерсе керек эмес. Мусулман бир тууган керек, ошону зиярат кылып коюш керек да. Ошол акысы. Биз ошо зиярат болбогон үчүн баланча өлүп калыптыр дегенде деп отуруп калабыз да. Ошо эртерээк барганыңызда ооруп атканын көрөт элеңиз. Ооруп аткан адамды зиярат кылып 70 000 периштенин истигфарына жетет элеңиз. Биз ошондой зияраттар өтө эле азайып кеткен. Үйдүн ээси кайсы жерге көрсөтсө ошол жерге отуруш керек. Бардыңызбы, үйдөгүлөр сизди төрүгө отургузсу, төрүгө отуруңуз. Ылдыйга отурса, ылдыйга отуруңуз. Кээ бирлер бар, аябай эме өтө жөнөкөй кишилер бар. Мынакка отуруңуз, жок мен мынакка отура берейинчи деп. Эме кыйнай берет да үйдүн ээсин. Үйдүн ээси каяка отур деди, ошол жака отуруш керек. Болду. Сиздин аякта ыктыярыңыз жок. Кожоюн ошол үйдүн ээси. Бирөөнүн үйүнө барып алып туруп кожоюн болуп албаш керек. Анан барган үйдөгү намахрам аялдарга көздү сакташ керек башка аялдардан. Ошо үйгө барсаңыз, үйгө бирөөнүн үйүнө баруунун адеби ушундай. Сизди ээрчитип бараткан болсо үйүнө, эшикти эми ал үчүн ачык да, эшикти ачып кирип баратса аркасынан түп-түз кирип барбаңыз. Эшиктин алдына туруп туруңуз сиз. Ал кирет дагы аял бала чакасыны сиз караганга болбогон адамдарды бөлмөлөргө киргизип жиберип, анан чыгып сизди акырын өзү алып кирип кетет да.
Bizde tüp-түз кирип кете беребиz. Алдыбыздан чыгып калса учурашып эле кое беребиз. Башка бирөөнүн аялы менен андай болбой калат. Анан үйүңүзгө конок алып кирүү керек болсо, сиз да ушуну эске алып коюңуз. Кызматты эркек адамды үй бүлөгө алып келип коноктоп атсаңыз, уулуңуз кызмат кылсын. Кызыңыз, аялыңыз ичкерде ошо тамагын, чайын даярдасын, ташыган сиз болуңуз, сиз болбосоңуз уулуңуз болсун. Ошо бирөө кылыш керек да. Аялдарга аялдар кызмат кылыш керек, эркектерге эркектер кызмат кылыш керек да. Анан барган ары бери алаңдап үйдүн ичиндеги буюмдарга көз салбаш керек. Бекер өзүңүздүн жүрөгүңүз кыжалат болот да. Сиздин үйүңүздө жок бир нерсени көрүп алсаңыз, анан кийин кыжалат болосуз да. Ошол үчүн алаңда бар жерди карай бербейбиз. Жакшы нерсе көрүнсө да макул, бирок кемчиликтер көрүнүп калса дагы зыян да, эртең барып алып гыйбат кылышка туура келип калат да. Ошол үчүн дасторконду караңыз деди, нанга караңыздар деди, нанга караңыз болду. Башка жака карабаңыз. Ошол эмнени кара десе, ошону карап, өзүңүздүн ишиңиз менен болуп чыгып кете беребиз. Андан кийин үй ээлери өз ара сүйлөшүп жаткан учурда алардын сөздөрүн тыңшабаш керек да. Bir nерсе сүйлөшүп акырын келип баласы атасынын кулагына bir нерсе айтып атабы, акырын кулак жакындап кетпесин да, шакачы. Эмне үчүн? Ата продукта жок экен, не кылабыз деп сурап калышы мүмкүн, өзүңүз кыжалат болосуз. Ончукпай биякта ошо укпагандай болуп, угулуп калса да, укпагандай болуп отура бериш керек да. Бирөөнүн үйүнө барганда ушул көзү көр адам, кулагы дүлөй адамдай болуп эле бир отура бериңиз. Эч кандай бир кемчилик, кээден ары жакта катуураак үндөр чыгып кетиши мүмкүн, кимди ээрчитип келдиң деген үндөр чыгып кетиши мүмкүн. Ошолорду укпагандай болуп эле отуруп, машалла, жылуу жумшак эле эме кылып отура бересиз да. Анан себеби бирөөнүн сөзүнө кулак тыңшоонун зыяны тууралуу пайгамбарыбыз айтат: "Ман истама иля хадиси каумин ва хум лаху карихуна субба фи удунайхи ануку яумал кыяма." Кайсыл адам анын сөзүнү, ошо сөздөрүн угузгусу келбеген адам ошо бирөөлөр сөзүн угуп алса, кыямат күнү кулак салып, бирөөнүн сөзүн тыңшаган адамдын кулагына коргожун куюлат дейт. Эмнеге? Сага угузбайын деп алар шыбырашып сүйлөшүп атат да. Анан аны дагы угуп алсак болбой калат да. Андан кийинкиси, эгерде намаз убактысы болуп калса, анда үйдүн ээсинин уруксатсыз үйүндө имамчылыкка өтпөш керек. İmamçılık meselesinde var. Oşo bирөөнүн үйүнө конокко бардыңыз, үйдө намаз окуш керек болуп калды. Имамчылыкка ошол үйдүн ээси укуктуу ошол. Анан сиз чыгып келиңиз, бир айлыкта окуп турсуз десе, анда чыга бересиз. Антип айтпаса деле мен бир айлык окуп келдим, силерге бир имам болуп берейинби деп шарт чыгып албаш керек да, якачы. Бирөөнүн үйүндө эме болбойт, башчы болуп албаш керек. Акта имам өзү болуш керек. Анан кайра кайтып жатканда үй ээсинен рухсат сураш керек. Пайгамбар алейхиссалам бир хадисте айткан: "Иза зара ахадукум ахаху фажаласа индаху фала якуманна хатта ястазина." Пайгамбарыбыз айтат: бирөөңөр бирөөнүн үйүнө зыяратка барып, ошол жерде отуруп калсаңар, туруп баратканда рухсат сурамайынча туруп кетпесин дейт. Шарт туруп кетип калсаңыз, тиги коноктоп аткан киши да кыжалат болушу мүмкүн. Не болду экен? Не жакпай кетти бул адамга депчи. Ошол үчүн биз рухсат сурап, эми коюңуз, бизге рухсат бериңиз, биз кайтайлы деп ошо кайтыш керек. Анан коноктун акысы 3 күн болот. 3 күндөн көп туруш коноктоскон кишиге кыйынчылык жеткирүү болот. Ошо конок. Анан конокко баргандан кийин ошо конокто болуш керек да. Шаардагы үйлөргө кээ бирлер конокко келет да. Ал конок эмес да. Аты конок, өзү квартира. Келип коноктагы эртең менен чыгып кетет, кечке чейин жок, кеч келип жатат да. Бул конок эмес да, булчу. Конок болуп келгенден кийин ошол үйдө болуш керек. Анан үйүңүзгө конок келип калса, ал адамдын сый тамагы 1 күн болот. 1 күн дайыми бышырып жүргөн күнүмдүк менюдагы тамагыңыздан башка тамак, өзгөчө тамак бышырып, ошол адамды коноктоп сыйлап коюш, сиз ошо акы. Экинчи, үчүнчү күн кадимки эле өзүңүздүн үй бүлөлүк меню боюнча кете бересиз дагы. 3 күндөн кийин дагы тиги конок кетпесе, анда аны дагы коноктоп отуруп, ошол үйүңүздө калуусуна рухсат берип, унчукпай койгонуңуз сиз үчүн садаканын соогу жазылат. Сизди кыжалат кылган үчүн тиги адам күнөөкөр болуп калат да. Ошол үчүн Аллах Таала баарыбызга ошо жолугуунун, коноктордун адеттерин сактоону насип кылсын. Ва ахиру давана алхамдулиллахи rabbil alamin.